Талаш шаарындагы ички көчөлөрдүн алдынан суу түтүктөрүн казып, кайра ошол учурда асфальттоо иштери болбой, айдоочулардын убайын кетирип, авто сүйүүчүлөр казылган көчөлөрдөн убара тартып, техникаларына зыяны тийип келаткан чагы. Айдоочулардын арыз муңдарын угуп, биздин канал бул маселени тартып чагылдырууну туура көрдүк. Жолдун алдынан казып өткөн ОСО Победа мекемесинин башкы инженери Абдилкасим Сапаралиевке кайрылганыбызда, аталган мекеме күз айларында жолдорду асфальттоо иштерине үлгүрбөй калганын, эми күн жылып абанын температурасы +5 градустан өйдө болгондо жолдорду оңдоо иштери башталарын кошумчалады. Мындан тышкары, ушул жылдын июль айында Талаш шаарында жайгашкан Чубак Сатаев көчөсүн мекеменин эсебинен асфальттап берүүнү кошумчалап өттү. Асфальты мынау азыр биз кайрылдык, асфальт чыгарган заводторго. Эч ким иш азыр жасабай иштейт, минусовой температура болуп атат, тиги болуп атат. Анан абсолютно +5 болгондон кийин жасап иштейт. Жасап берсе эле биз алып келип неметебиз. Бизге дагы неудобно, ада эле жаа берген. Келсе асфальт менен бүтүрөбүз. Бир жагынан жетиспей калдык, экинчи жагынан асфальт ала албай калдык. Асфальт жок, эч ким сатпайт. Болбой, неме десе биз жолго кетирип атабыз. Асфальтыбызды өзүбүз бере албайбыз деп бербей коюшкан. В общем, план боюнча биздики бүтүш керек июльда. Анан кийин бизде дагы мындай болуп атат. Биз мына касылган жерди эле жазабайбыз. Кээ бир көчөлөрдү мына Шевченко көчөнү полностью жазабайбыз. Асфальттап бересиз. Асфальттап беребиз. Биздин шаарга бере турган пайдабыз да. А так фактически биз муну тураса жатпайбы мына көрдүңөрбү? Ушуну эле асфальтташыбыз керек да. Анан кийин ошого биз даярданып атабыз. Асфальт завод неметсе баштасын. Кайларда жасалып калышы мүмкүн? Бул эми уже апрелде баштайбыз. Мунагу немелерди да. Биз казып кеткен жерлерде бүт баарын асфальттайбыз, бүт каскан жерлердин баардыгын асфальттайбыз. Анан чоң мынау Шевченко көчөнү гана суранышып атат. Эми аны биз подрядчы анан өзүбүздүн немелер шефтер чечет. Уже чечилип эле калды болуш керек, уже кол коюшуп неметип аткан. Tap köylüp, anam bastaydı. Не надо.